senin стандартыңа жараша. Мисалы, стандартым ушунча десең, ушунча акчаң болсо, сен азыр финансий свободныйсың. Эгер стандартыңда көтөрүлсө, акчаң жетпесе, свободный болбойсуң. Мындайча айтканда, адам кааласа вообще свободный боло алат. Анан экинчиси айтам, ушуну ойлогон кишилерге мен мынтип айтмак элем, андай нерсе мындайча айтканда жок. Определенный акча таптым бизнестен, крупный акча тапкандан кийин расходдорду мурдагы расход кылайын десем, уже кылат, мен билем, эртеңде акчам бар, ошентип бир 10 жыл жашасам болот да. Бирок уже эртеси күнү тургум келбей калат. Эмне кыласың? Демек жашоодогу кызыкчылык жок болуп калат экен, аз болуп калат. Анткени сен ошону эле кыласың, тамагың ошол, эмеңе ошол, бирок акчаң ушунча азырча. Анда эмне кылдым, мен уже жаным сыгыла баштады да. Анда кызыксыз болбой, ошондон кийин акчамды корото баштадым. Кантип короттум? Мага эмоция бере турган нерселер. Мисалы, мында Майбах алдым. Ойлойм да, Майбахты эмнеге алдың деп элет элдерчи, сразу кичинекей машина албайсың, анда мында. Жок, мындай нерседе биринчи очередь балдарга, мен балдарыма кичине жашында подсознание сразу стандарттар түшөт. Мисалы, мен буюрса, менин балам азыр кичине 5-6 жашында Майбахка отуруп атса, мен ишенем, ал чоңойгондо анын машинасы Майбахтан жогорку болуш керек да. Бир затка, бир какой-то акчага, бир машинага мындайча айтканда кул болбош керек да. Ал жөн эле колдонулган нерсе болуш керек. Ага көп маани бербеш керек. Качан ошолорду алып колдонуп отуруп, мисалы, Майбахты айдап сезгенден кийин гана аны айтылат да, Майбах жөн машина экен дегендейчи. Эгер анын жок болсо, канчалык адам алды эле машина деп айтканы менен эмоциясы жок, ал айта албайт да. Мындай айтканда, бир адам миллионер эмес болсо, миллионерлер мындай десе туура эмес айткан болот. Анткени ал сезилет. Пусть анда $1 миллион болсун, койсун, анан кийин не кылса сезгени ошо чындык болот.